экөөбүз тең сыр берген эмеспиз негизичи. Анан Жок, бул уверенно, бул өтө спокойный кыз да, мындай эч шашпайт. чындап. 5 жолу сим картасын, 10 жолудай сим картасыларын алып таштадым окшойт. Боло берет деген нерсе болбош керек да. Ошол бирөөсү бычак көтөргөн алып туруп. Тин жарым. Коркпойсузбу, кантип жашайсыз деген суроолор деле болуп калат да. Өзүмдүкүнү туура кылганга аракет кыла берем, кээде туура эмес болсо деле. Биринчи жолу негизи студент кезде көргөм, акыркы курсумда. Анан ошол жерде квартирадан квартирага көчүп аткан кезде алар жардам берген да достору менен. Бирөөлөр аркылуу ушундай ташып, жүктөрү ташып жардам беришкен. Андан ошондо көргөм, бирок мындай ошондон арада 5-6 ай өткөн көрбөгөм да кайра, бирок каерде көрүп калат экенм деп. Эркин кардашым ким аркылуу шаарды кыдыртсам ким болот экен, кыздар менен кыдыртсам болот десем, ол мындай дос аке эле, ошо аркылуу эмне болуп калдык. Ал кыздарды чакырып калды. Ошентип ошолорду менен попал болуп калдык да. Ошол арадан көп 5-6 ай өткөндөн кийин анан бир эже айтып калды, бирөөнүн карындашы келиптир, ошону алып барып конок кылгыла деди. Анан макул деп үйүмө, мен квартирама алып кеттим ал кызды. Анан эртеси күнү зубнойго алып барыңыздар, ошо карындашым деп телефондо эле байланышканбыз, негизи эже деп кайрылып эле көрбөгөм. Анан ошондо эртеси күнү зубнойго аны алып барганымда ошондо көргөм. Чачы кыркылган кыз болчу ошол мезгилде. Анан кандайдыр бир өзүмдө бир башкача сезим пайда болуп калды. Телефон номерин алып бер деп карындашыма айтып, анан бирге чогуу сүрөткө түшкүлө деп. Анан ошентип телефон номерин алып бир аз сүйлөшүп калдык. Ал деле жактырып калган экен. Анан сразу мындай карындашыга звонить этип, сүрөткө түшкүлө, эжелер менен эстелик калат деп ушинтип сөз ачыптыр да деген экен. Анан макул деп ал кезде жана мостун жанында сүрөткө түшөт эле го. Мен кеткенден кийин эле сүрөттү бер деп талашып ошондо алган экен карындашынанчы. Кандай кыз экен сураштыр десем, каяктан экен десем, ушул Кадамжай жактан экен деп, ал жерде Кадамжайды билбейт элем. Карасам Айдар экен деп. Ошо бир көргөндө эмнегедир мындай эч кандай мындай өзгөчөлүгүн деле көргөн эмесмин, бирок көргөндө жакканда мындай өзүнчө бир неме болуп, мындай ошо көк курткасы эсимден чыкпайт.
сүйүү эки адам бири бирине жакшы түшүнүү менен жашаса, бул ошол жерде сүйүү болот деп ойлойм. Анан сүйүү десе эле мен ансыз тура албайм, тигинсиз тура албайм деген баары бул убактынчалык өтүп кетип калышы мүмкүн дейм да. Сүйүү менен мындай үй бүлө куруш керек дегенге деле анчалык кошуло бербейм. Себеби биринчи мындай максат үй бүлөдө кураардан мурун негизи мисалы жубай тандоодо болсун, мен келечектеги балдарыма туура ата боло алабы, же болбосо дайыма кыйын күндө болсун, жакшы күндө болсун, турмуш деген өзүнчө бир даалай бир мындай чытырман токой сыяктуу да. Негизи ошол жолун таап кете алабызбы деген ой жүгүртүү болуш керек да.